Торобаева Алтынай Алымбековна, Кыргызстандын Талас деген шаарынан келип турам. Бул биринчи эл аралык конкурска катышып турам. Нуркан Турсунбаев даярдаган Татуу Турсунбаевнын элесине арналган ыр толкундары эл аралык конкурска катышып турам. Бүгүнкү биринчи күн. Кудай буйрса даярдыктар жакшы. Мен бүгүн Нуркан Турсунбаев атабыздын «Эй адамдар, аккуларды атпагыла» деген чыгармасын ырдайм. Андан соң «Суу алган кыз» деген чыгарманы акапеллен ырдайм. Анан үчүнчү чыгармам бул «Асыл жарга». Ийгиликке жетишебиз деп ойлойм. Ал эми ушул эл аралык конкурска бул биринчиси болбосун, алдыда ак жол каалайм. Көптөгөн таланттарды, бизге окшогон жаш таланттарды даярдап, машыктырып, алдыңкы өйдөңкү деңгээлге жетишин каалайм. Баарына ийгилик. Менин атым Ардинатов Адис. Учур чакта 3-чү курста Кыргыз улуттук консерваторияда, Халим Алдабасанов атындагы консерваторияда окуйм. Бул конкурс жөнүндө биз чынын айтсам 1 ай мурун эле уктук. Ошондуктан даярдыктар жаман дебейм, жакшы, бирок дагы 1-2 ай болгондо абдан сонун болмок деп ойлойм. Азыр биринчи тур болот, башталган жатат. Ошо биринчи турда Жамиля деген ырды ырдайбыз. Нурканбек Турсунбаев агабыздын экинчи ырым бул Жайлоо түнү болот, а үчүнчүсү ушу биздин Татынакай ысык көлү жөнүндө Көл толкуду деген. Менин аты жөнүм Соңкөл Алмазбек уулу. Өзүм Түбүм нарындан, бирок Бишкек шаарында туулуп өскөм. Бул Нуркан Турсунбаев атындагы Татуу Турсунбаеванын элесине арналган конкурс тууралуу мен өзүмдүн окуган училищедан көргөм. Жана ошону көрүп дароо ичимен ойлонуп барып катышыш керек деген сезимде ушу келип катышып отурам. Катышып аткан бирден бир себеби мен өзүм негизи көбүнчө классик өзүм окуп бүткөн окуу жайым ушу Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык училище. Ал жактан мен классикалык вокал бөлүмүн бүттүм. Жана ошол классикалык вокал бөлүмүндө биз негизи көбүнчө классикага басым жасап, чет өлкөлүк ырларды көп ырдайбыз да. Өзүм да кыргызча ырларды өзүм андан тышкары ырдайм. Ошого кандай десем, мындай жүрөгүм менен сезип, кыргыздын музыкасынын кайрыктарын аткарайын деп ошо келдим. Биринчи турда аткара турган ырларым, биринчиси Сулуунун эле сулуусу, экинчиси Жайлоо түнү, үчүнчүсү Асыл жарга деген ыр. Ошол бардык конкурсанттарга ийгилик каалайм. Мен Нуржигит Асанов Рахманкулович 1985 жылы Ысык Көл областына караштуу Долон айылында төрөлгөм. Өзүм Ибрай Туманов атындагы музыкалык училищени Тимур Салматовдон фортепиано факультетин аяктагам. Андан кийин консерваторияны окуп, ошонун доцент Осмонкул Асанкуловдун вокал бөлүмүн бүткөм консерваторияны. Азыркы убакта Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын астыңкы солистимин. Бул конкурс боюнча ЖПРЖ өзү келип бизге сунуштап калды, ушундай конкурс болот, биринчи эл аралык фестиваль деп. Анан театрдан ушундай 3-4 киши болуп келдик. Аткара турган ырларым биринчи турда Сулуунун эле сулуусу Нуркан Турсунбаевдин, экинчиси Жайкы жайлоодо, үчүнчүсү Көл болсо деген чыгармасын ырдайм. Кайырлы күн. Менин есимим Канатбек Айбек. Мен Казакстан Республикасынын Шымкент каласынан келип отурган жайым бар. Кыргызстан Республикасына келгениме өтө кубанычтымын. Бүгүнкү биздин конкурсумуз өтө сондай жаркын болуп башталып жатыр.
дайындығымыз жақсы, қырғыздың әндері өте сондай бай және әдемі көркем болып келеді екен. Және қазаққа, жанымызға жақын көршілес ел болғаннан кейін бауырлар тауып бұл жақтан жаңа достармен танысып, сондай араласып жатырмыз. Мен Қырғызстанға келгеніме өте қуаныштым. Нұрханбек Тұрсынбаев ағаның бұл проекция, конкурсы үлкен дәрежелерге жете берсін деген тілектемін. Алға баса беріңіздер. Мен Нұрбек Кимболотов. Бишкектен келдік. Өзім филармонияда камерный хорда солистмін. Консерваторияны бүтіргенбіз, классический вокал. Бұл конкурсту негізінен баяғы социальный немелерден, сеттерден ұқтық. Фейсбуктан ұқтым мен. Ошо менен дароо эле алдымдағы телефондармен кабарлашып, анан заявка жибердик. Бул долбоорду айта турган болсок, бул аябай жакшы. Нурханбек Турсунбаев агабыздын чыгармаларында өзгөчөлүктөр бар, аябай өзгөчө. Биз буну ырдадык, жан дилибиз менен аткаранга аракет кылып атабыз. Кудай буйрса, мына бүгүн биринчи тур. Биринчи турда ырдай турган чыгармаларыбыз биринчи Жамиля, экинчиси болсо Жайлоо түнү, үчүнчүсү болсо Сагыныч кызык жашоо деген чыгармаларды аткарабыз. Ошо бардык конкурсанттарга, катышуучуларга, конокторго бардыгына ийгилик каалайбыз. Жеңиш. Рахмат.